Атабековдун жубайына кайсыл бизнесмен унаа белек кылды? Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эмирбек Атабековдун жубайы Мерим Төлөпбергенге Кыргызстандагы Hyundai унаа маркасынын башчысы 2020-жылы чыккан жаңы унаа белек кылды. Бул тууралуу толук маалымат алуу үчүн ырчага байланыштык. Жубайым Instagram'дын активдүү колдонуучусу болгондуктан Түштүк Кореядан Hyundai компаниясынын жүзү болуусун өстүштү. Менимче бул эки тарапка тең ыңгайлуу, пайдалуу келишим болду. Мерим эски Toyota үлгүсүндөгү унаасын берип, ордуна 2020-жылы чыккан Hyundai Santa Fe унаасын алды. Чындыгында мындай чоң белекти күткөн эмес элек дейт Ырчы Мырза Кубана, деп Mars Media жазып чыкты. Каникей өзүн шылыңдагандарга нааразы. Баарына белгилүү болгон Ырчы Каникей өзүнүн жеке баракчасы аркылуу билдирүү таратты. Мени акыркы учурда көп сурашчу болду. Эмнеге көрүнбөй жүрөсүң, качан ырдайсың деп жаңы оту менен күйгөн көрөрмандарыма чын дилимден жүрөгүм жылайт. Ал эми кээ бирөөлөр тим эле мыскылдайт. Ай эмне ырдабай калдың деп мыйыгына күлгөндөрдүн деле сезем. Адамбыз да адамга көз карашты өткөрүү эле белгилүү. Мисалы мен эч качан элден сурабайм эмнеге кедейсиң, качан байыйсың, качан эрге тиесиң, качан төрөйсүң, качан билимдүү болосуң же болбосо качан ылдый түшөсүң. Сени карап күлүп алайын деп ушундай сыяктуу нерселерге дитим да барбайт. Тек гана айткым келет, силер суроо салып жаткан адамдардын азыркы тапта шарты жоктур, а балким колу бошобой жүргөндүр. Миң түркүн абалдан чыга албай же болбосо жан дүйнөсүн ээригип алдыга сүрөгөн колдоосу жок болуп жаткан чыгар. Ошондуктан суроо берерде ойлонуп, адамдын абалын эч качан сынайтпас керек деп билдирди. Булак Аргумент KG. Кызсайкал Кабылова кимге жини келүүдө? Жашоолору оңой болбой, бири-бирин түшүнбөй калыш үчүн Кызсайкал менен Эрнис эки ажырым жолго түшүшкөн. Бирок ага карабай Ырчы айым жеке баракчасы аркылуу өзүнүн оюн билдирип келет. Ал эми 1-2 күн мурда Кызсайкал өзүнүн жеке баракчасына пост жазып чыкты. Сени менен урушканым эмес, таанышканым өкүнүм деп билдирген. Анын катталуучулары бул сөзүнө көпчүлүгү сен да бактылуу болосуң, кызың бар өкүнбө деген кеңештерин беришти. Булак Аргумент KG. Спортко коюлган акчалар